Бишкекте жекшемби сайын өтүп жаткан мыйзамдуулугу үчүн тынч жүрүштүн уюштуруучулары коомчулукка туура эмес маалымат бергенди токтотуш керек. Бул туурасында президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов билдирди. Ал тынч жүрүштүн талаптарын сынга алып, айрым бир күчтөр өлкөдөгү кырдаалды чайпалтууга аракеттенип жатат дейт. Бүгүнкү күнү бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлүп, эч кимге административдик басым жасалган жок. Президенттик аппарат тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык бийлик ээлерине шайлоого жана референдумга кийлигишпөө тууралуу катуу эскертилген. Референдумга каршы жана макул деп үгүттөөчү түрдүү топтор түзүлгөн. Мыйзамдуулук үчүн тынч жүрүшүнүн уюштуруучулары коомчулукка туура эмес маалымат бергенде токтотушу керек. Мындай жооптон кийин акциянын демилгечиси Улан Үсөйүн митинг боюнча президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун башкы штабы эмес, президенттин аппараты жооп кайтарганы таң калыштуу болууда дейт. Ошондой эле аппараттын бул жообу бүдөмүк болуп, шайлоонун күнү жакындаган сайын жогору жактагылар чындыкка чычалап баштаганын айтат. Ал жерде бир эле талап бар да, мыйзамдуулук үчүн депчи. Түшүнүксүз жооп кылды, анан болсо биз көңүлгө алган бурган жокпуз дегенде мындай эч далилдешин айтылган жок да. Болгону эмне айткандыгында эмнеге мыйзам жалган айтып дегенде түшүнүксүз да. Бул бир. Анан болсо биз болсо дайым мыйзамдуулук үчүн чыгып жатабыз. Ал жерде бир эле талап бар, ошол 10-марштын бул мыйзамдуулук үчүн да. Албетте биз билип атабыз, мыйзам бузуп атканда мана эме дегенде болуп атат да. Чалайт дегенде эле чалап башташты дагы. Буга карабастан тынч жүрүш уланып, өлкөдөгү мыйзамдуулукту талап кыла беришерин кошумчалады. Ал эми укук коргоочу Рита Карасартова бийлик ар дайым коркуп келген, бул саамда кайталанып жатат деген пикирде. Себеби мыйзамдуулукту талап кылган жөө жүрүшкө дароо президенттик аппараттын жооп кайтарганы бул нерсени айгинелейт. Жекшемби сайын кайталанган маршта чындык болгондуктан бийлик мындай ойду билдирүүгө аргасыз болууда дейт. Ошол марштарда логика жок болсо, алар каткырып күлүп эле мейли чыга берсин. Буга ким ишенет? Буну ким булар менен эсептешет деп эле коюшмак да. А бул марштарда логика бар, бул марштарда чындык бар, мыйзамдуулукту тебелеп, эч нерсе менен эсептешпей аткан бийликти баары көрүп атканына байланыштуу, алар ошентип айтканга азыр деген аргасыз. Ошон үчүн президенттин эң чоң гезиттери ошентип айта баштагандан кийин, значит, биз туура жолдо кетип баратабыз. Ар жекшемби сайын улантылган жөө жүрүш Бишкектеги темир жол бекетинен башталып, Эркинди Гүлбаг аркылуу өтүп, Борбордогу Ала Тоо аянтында аяктайт. Тынч жүрүшкө чыккандар мыйзамдуу өлкө, референдумга жол жок деп ураан чакырып, президенттик шайлоонун таза, кысым басымсыз өткөрүлүүсүн талап кылып келишет. Ал эми активист Автандили Жоробеков бийлик мамлекеттин башкаруу формасын тандоодо, президенттик шайлоо боюнча мамлекеттик телеканалдар аркылуу элдин оюн бурмалап жатканын айтат. Анткени өлкө соңку 30 жылдык тарыхында президенттик гана башкарууда жашап, анын кесепети бүгүнкү күнгө алып келгенин, мыйзамдуулукту талап кылган митингдин позициясы туура экенин белгилейт. Конституцияды көргөн менен же мындай бир форма башкарууду көргөн менен жашоо көп деле мындай өнүгүп, жыргап кетпейт анычы. Ошонуп кетпейт. Ошон үчүн дагы кайталап айткандай, бийлик болсо дагы ошону колдонуп, президенттик башкаруу өтсөк дейле, ошол жака агитация кылып, президенттик башкаруу өтсөк дейле өтүп кетебиз деп ушундай айтат. А булар айтат, булар айтасың баягы комментарий берди, баягы аппарат президенти ким булар чыккынчы деп айткандай дегенин, бул уже баягы айткан, бул бийликтин уже акыркы башталышы деп айтсам, уже агония ужечи. Булар уже банкрот болуп, уже эмне кылышын билбей калып, уже ресурстар түгөнүп, элди баягы алдап жүргөн уже кеч алдап жүрсө боло бербейт да. Андыктан бийликтин мындай жооп кайтаруудан башка аргасы болбой калганын, учурда мамлекетке мыйзамдуулук керек экенин, референдумдун зарылчылыгы жок экенин белгиледи. Белгилей кетсек, 10 декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик башкаруунун түрүн аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун шашылыш 2-3 окууда кабыл алып, ага президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов кол койгон. Мындан улам айрым эл өкүлдөрү, юристтер референдум тууралуу документте баш мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар сакталбай, ал бир кишинин кызыкчылыгы үчүн гана кабыл алынганын билдирип келишет. Мындай пикирди жөө жүрүшкө келген мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев да кубаттайт. Негизгиси эми мыйзамдуулукту сактоо, анан эң негизгиси парламентаризмди коргоо. Себеп дегенде мына акыркы 29 жылда Кыргызстан жалаң гана президенттик, супер президенттик башкарууда жашап келатат.
Биз парламенттик өлкө болдук деп айтканыбыз менен чыныгы чечимдердин баардыгы күч органдары, анын ичинде ГКМбнын, прокуратуранын күчү менен президенттик аппаратта, президенттик администрацияда чечилип келген маселенин баардыгы. Мына мурдагы эки президентти деле алсак, алар ошо хандын кебетесин кийип, алар деле депутаттарга ар кандай басымдарды, кысымдарды көргөзүп, ошонун негизинде президенттер эмнени кааласа ошол чечимдер өтүп келди. Бул жолу мамлекеттеги мыйзамдуулукту талап кылган тынч митинг 9 жолу уюштурулуп, ал 10 январда мөөнөтүнөн мурда белгиленген президенттик шайлоо жана өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо тууралуу референдумга бир жума калган убакытка туура келди. Аталган жүрүш октябрь окуясынан кийин келген бийлик конституцияны өзгөртүү демилгесин көтөргөндө башталган. Жекшемби сайын саясатчылар, жарандык активисттер жана укук коргоочулар баш мыйзам, референдум, президенттик шайлоо, сөз эркиндиги сыяктуу маселелерде мыйзамдардын сакталышын талап кылып келишет.